Саламатсыздарбы, урматтуу инвестициялык кеңештин мүчөлөрү, урматтуу ишкерлер жана инвесторлор, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Ушул кыйын кезде мамлекеттин жүгүн көтөргөн адам катары сиздер менен жолугушуу мен үчүн өтө маанилүү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин отурумун өткөрүү учурдун талабы. Экономикада инвестициянын ролу өзгөчө мааниге ээ. Стабилдүү экономика бизнестин туруктуу жана ачык иштеши өлкөбүздүн жаркын келечегинин ачкычы. Тагыраак айтканда, инвестиция социалдык экономикалык өнүгүүлөргө негиз болот. Өлкөгө жаңы технологияларды алып келүү менен заманбап башкаруучулук тажрыйбаны камсыз кылат. Жаңы жумуш орундарын түзөт. Инвестициялар аймактардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Өлкөнүн экспорттук кубаттуулугун жогорулатат. Учурда мамлекетибиз масштабтуу өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Ошондуктан инвесторлорду, ишкерлерди, айрыкча чакан жана орто бизнести колдоо, алардын мыйзамдуу укуктарын жана мүлкүн коргоо максатында аткарыла турган иштерге токтолсом. Биринчиден, өзүңүздөр билгендей, бул аптада мен расмий түрдө экономикалык мунапыс жарыяладым. Мунапыска өз ыктыяры менен катышкандарга берген убадалар аткарылат. Экинчиден, ишкерлерге карата мыйзамсыз аракеттер токтотулат. Бүгүнкү күндүн башкы милдети ишкерлерди колдоо, коргоо жана инвесторлордун ишенимин кайтаруу. Үчүнчүдөн, бюджеттин тартыштыгы 28 миллиард сом менен кабыл алынган, бирок мага келген маалыматтар боюнча реалдуу картина андан да жаман экенин көрсөттү. Жакынкы арада бюджетибиз боюнча туура жана реалдуу чыныгы маалыматтарды ачыкка чыгарабыз. Ачык айтсам, жагдайыбыз жакшы эмес. Ошондуктан учурдагы ишкерлер боюнча иштердин актуалдуулугун карап, бардык мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берем. Мамлекеттик жана жергиликтүү органдар тарабынан түзүлгөн ашыкча бюрократиялык тоскоолдуктар кескин азайтылсын. Атайлап жасалган создуктуруулар кыскартылсын. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бизнес үчүн оптималдаштырылсын. Ал үчүн салык кодексине өзгөртүүлөр жана башка укуктук ченемдик актылар боюнча документтердин пакети даярдалсын. Керекпи жаңы редакцияда кабыл алалы. Салык жаатында зарыл болгон бардык реформалар толук ишке ашырылсын. Бизнести жүргүзүү боюнча эрежелерди жөнөкөйлөштүргүлө. Экспортерлорду колдоо боюнча конкреттүү механизмдерди киргизгиле. Жылдын аягына чейин орто жана чакан ишканаларга жеңилдетилген түрдө насыялоону кайра жандандыргыла. Мында бир дагы коррупциялык схемага жол берилбесин. Бажы жана фискалдык органдардын ишиндеги ар кандай өзгөрүүлөр тууралуу бизнеске өз убагында жана токтоосуз маалыматтарды берип тургула. Бажы тармагындагы коррупциялык схемалардын баарын ачыкка чыгаргыла. Бюджеттин кирешесин көбөйткүлө. Бажы системасына тез аранын ичинде автоматташтырылган программалык системаны ишке киргизгиле. Тең атаандаштыкты жок кылган контрабандалык товарлар чек араларда катуу көзөмөлгө алынсын. Банктык жана салыктык сырлардын, персоналдык маалыматтардын сырдуулугу катуу камсыз болсун. Өлкөдө дестабилизация жана өзгөчө кырдаал режиминин учурунда жабыр тарткан ишкерлер менен инвесторлорго зыяндын ордун толтуруу боюнча мамлекеттик кепилдиктерди берүү механизмдери каралсын. Менчикти коргоо жана менчик ээлеринин укуктарынын кол тийбестиги боюнча мыйзамдык ченемдер күчөтүлсүн. Тышкы иштер жаатында
Кыргыз Республикасына укуктук мамлекет катары эл аралык деңгээлдеги ишенимди калыбына келтирүү максатында ыраттуу саясат жүргүзүлсүн. Ал эми укук коргоо органдарына, анын ичинен башкы прокуратурага өзгөчө тапшырмаларды берем. Биринчиден, ишкерлерге, инвесторлорго жана туристтерге эч качан тоскоолдуктар болбосун. Жетекчилик кызматтарга өз алдынча мыйзамсыз дайындоолорго, рейдерлик тартып алууга, жерлерди басып алууга, өндүрүш объектилерине санкциясы жок кирүүгө, менчиктин формасына карабастан мекемелерге, уюмдарга карата ар кандай мыйзамсыз аракеттерди жасоого жол берилбесин. Экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу боюнча милдеттерди жана мүмкүнчүлүктөрдү карап чыккыла. Бизнестин ишине укук коргоо органдарынын негизделбеген кийлигишүүсү болбосун, жокко чыгарылсын. Башкысы ишкерлер, инвесторлор корголсун. Акыркы учурдагы бизнес чөйрөсүнө карата жасалган мыйзамсыз көрүнүштөргө өзүнчө токтолгум келет. Тилекке каршы, учурда өлкөбүздө жаралган кырдаалды пайдаланып, киреше алып келип жаткан жер үй, металл кен, терек сай сыяктуу инвестициялык ишканалардын мүлкүн бүлүндүрүп кетишти. Бул окуялар ансыз да 2020 жылдагы COVID-19 пандемиясынан зыян тарткан экономикабызды ого бетер оорлотту. Бирок биз элди туура түшүнүшүбүз керек. Аларды мыйзамсыз аракеттерге, жергиликтүү эл менен биргелешип иш алып барбагандык, аймактагы экономикалык маселелерде эл аралык талаптар сакталбагандык түрттү. Азыр эң башкысы ишканадагы иш процессин токтотпой тезинен ишке киргизүү зарыл болуп турат. Ушуну көзөмөлгө алыңыздар, тиешелүү мекемелер. Кырдаал жөнгө салынат. Бизге бир аз убакыт керек. Казылган кендердин бардыгын мамлекеттин пайдасына иштегендей кылабыз. Эки тарапка пайдалуу болгон келишимдер түзүлөт. Албетте биринчи орунга элдин кызыкчылыгы коюлат. Өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу адам катары мен бардык жарандарды, ишкерлер менен бизнесмендерге карата мыйзамсыз кыймыл аракеттерди жасабоого чакырам. Мен ар бир ишкерди жана ар бир инвесторду коргойм жана колдоймун. Урматтуу мекендештер, экономисттердин прогноздору боюнча экономиканын төмөндөшү 6%-дин тегерегинде болжолдонууда. Ошондуктан ар бирибиз экономикабызды көтөрүүгө жапа-тырмак жардам беришибиз керек деп ойлойм. Жылдын аягына чейин кырдаалды оңдоп, экономикалык активдүүлүктү жакшыртабыз деген ниеттемин. Биз бизнести криминал менен ыплас атка минерлерден коргойбуз. Ансыз бизде киреше болбойт. Ансыз биз эл алдында социалдык милдеттенмелерибизди аткара албай калабыз. Ишкерлерге, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө жана бизнес акыйкатчыга сиздерге менин эшигим дайыма ачык. Кайсы убак болбосун, проблема болсо келип турсаңыздар, кабыл алууга даярмын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, күн тартибинде учурдан пайдаланып өлкөдөгү абал тууралуу кичине кыскача маалымат бере кетейин сиздерге. Бүгүнкү күнү өлкөдө абал туруктуу, дестабилдештирүүгө жол бербейбиз. Андай күчтөр өзүбүздүн мамлекетибиздин ичинен чыгып аткан күчтөр бар, бирок мен ишенем андайларга жол бербейбиз деп. Конституциялык реформаларга барабыз, баарын мыйзамдуу талаа менен баратабыз. Конституциялык полядан жана ошо мыйзамдардын талаасынан чыкпай, референдум жолу менен президенттик дагы конституцияны кабыл алып, анан президенттик да парламенттик да шайлоо буюрса мартка чейин өтөт. Биздин болжолубуз менен. Марттан баштап жаңы система менен иштейбиз. Ага чейин азыр эски система иштеп турат. Эски система менен иштей беребиз. Бирок бардык мыйзамдарды азыртадан бири-бирине карама-каршы келген, мына азыр омбудсмен, бизнес омбудсмен мырза айтып кетти, закондордо ар кандай мүчүлүштүктөр бар деп. Ооба, аны моюнга алабыз. Закондорду ким каалаганы өзүнө эле ылайыктап жазып алган мыйзамдар да бар. Предпринимательдерге, бизнесмендерге каршы келген дагы мыйзамдар бар. Биз мунун баарын
2 күндөн бeri иштеп атат. Буйрук бердик, мыйзамдардын бардыгын калыбына келтирип, предпринимательдер менен бизнесмендерге шарт түзүп берүү боюнча буйрук бердик. Бул боюнча иштеп кетип атат. Буга бир 2 ай 3 ай убакыт керек болот. Бардыгын оңдоп беребиз. Мурда буга чейин келген инвесторлордон үлүш сурап, же болбосо келип иш баштала электе эле акча сураган фактылар абдан көп болгон экен. Ошон үчүн биздин өлкөгө баягы чоң ири бизнесмендер келбей качып аткан ошондон экен. Мына мага азыр инвесторлор көп келип атат. Ошондуктан аларга биз дайыма эшигибизди ачып беребиз. Керек болсо, эгерде мамлекеттин элдин кызыкчылыгындагы көздөгөн жакшы проекттер болсо бизнесмендерге, өкмөткө тиешелүү жерлер болсо, жерди бекер бергенге, салыктардан бошотконго дагы даярбыз. Мына мен сиздерге муну ишенимди айтып кете аламын. Анан эми калган мына суроолорду кенен кесир Артем Эдуардович менен калтырып кетемин азыр. Барын талкуулап, эгерде кандайдыр бир маселеңер болсо, курч маселелер болсо, маган келсеңиздер эшик ачык. Эгерде кимдир бирөө, мына мен азыр сиздердин көзүңүздөрчө тапшырма бердим баарына. Эгерде кайсы бир орган ушу инвесторлордон кыйнап, же болбосо ушу предпринимательдерди, бизнесмендерди кыйнай турган болсо, анда бизге ишеним телефондорду ачабыз. Ошол аркылуу кайрылсаңыздар болот. Купуялуулугу сакталат. Сиз маалыматтарды берсеңиздер чара көрөбүз. Инвесторсуз, предпринимательдер, бизнес коомчулугусуз, анан туристтер өлкөгө келбесе, анда эч качан мамлекет өнүкпөйт. Мына ушул 3 тармак менен мамлекет өнүгөт. Коррупция жок болсо, биз мамлекетти өнүктүрөбүз. Коррупцияны дагы түп тамыры менен жок кылганга, ушу биздин күч органдарына эле эмес, сиздердин бизнес ассоциациялардагы, предпринимательдер дагы, инвесторлор дагы бизге жардам беришиңиздер керек. Кайсыл тармакта коррупция болуп атса, ушундай параларды сурап атса, сиздер ачык, коркпостон айтып бизге жеткизип турушуңуздар керек. Мына ошондо сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мага уруксат берсеңиздер, Артем Эдуардович алып барсын мындан ары. Мен Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кеңештин отурумуна катышып бергениңиз үчүн бизнес